Мен Байалиев Азиз Камчыбекович, Москва районунун Арсан айыл өкмөтүнүн Ак Суу айылынын тургуну болом. Биз ошо 2024-жылы ферула өсүмдүгүн өстүрүүгө кызыктар болуп, айылдын 7 фермерин чогултуп, Уулжан Чайыр Ферула деген кооперативди түздүк. Мамлекеттик каттоодон өттүк. Түзүлгөн кооперативдин 280 трактору бар, толук шаймандары менен. Жана учурда кооперативдин мүчөлөрү 2 гектар жерге 2025-жылы жаз айында расада түрүндө 25-30 гектарга жете турган үрөндү расада түрүндө 2 гектар жерге өстүрүп атабыз данное время. Быйыл дагы ушул 20 гектарга жете турган ушу мамлекет тарабынан дагы үрөн алдык. Үрөнүбүздү ушу мамлекет дагы жардам берип, бул үчүн райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгы жер комиссиясынын ижарага кайракы айдоо жер тилкелерин дагы алдык. Кооперативдин мүчөлөрү менен акылдашып, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 202 токтомунун негизинде Кыргыз Республикасынын суу ресурстары айыл чарба жана кайра иштетүү министрлигинин чарба субъектилерин бириктирүү максатында бириккен өндүрүүчүлөрдүн каржылоо долбоорун талкуулап, фермерлерди тейлөө борборунан ФТБ айыл чарбасынын кооперация, механизация жана инновация технологияларынын департаментинин адистеринен кайрылып, толук кандуу маалымат алдык. Жана ошондой эле айыл чарба техникаларын Кытай үлгүсүндө Ловол 1054 жана ошондой эле Юто 804 тракторлорун алдык, жана аларга тиешелүү керектүү шаймандарын да алдык. Элдик банк аркылуу 6% менен 7 жылга лизингке алынды. Мындан тышкары департамент жардамы менен Нарзан айыл аймагынын МТС куруу максатында ижарага жер тилкесин алууга макулдашылды. Жана ошондой эле 2026-жылы жеке МТС ачуу максатын койдук. Учурда мамлекет тарабынан айыл чарба колдоо көрсөтүү мурдагы жылдага караганда эң жакшы жолго коюлду. Айыл чарбада эмгектенген дыйкан фермерлер эбегейсиз жардам болуп жатат. Бул колдоо дыйкан фермерлерге калың катмарына жетпейт. Бир 10-15% гана айылдык товар өндүрүштөр колдонулат деген ойдомун да.